Эркектер өзү физикалык дене. Мисалы, могу эмес физикалык денебиз. Физикалык дене бул мышцалар, булар дайым кыймылда болуш керек да. Өзүнүн кызматы ошондой. Мисалы, машиненин баллону деле машина ордунда тура берсе, немеси чирип жок болот да. Ошондуктан ал дайым айланып турганда ал баллондор чирибейт да. Ошол сыңары эркекте дагы могу булчуңдар дайым кыймылда туруш керек. Жок дегенде хотя бы физкультура менен заниматься этиш керек, спорт менен эме кылыш керек да. А эркектер азыр бизде баспай калды. Кыймыл жок. Кыймылдабагандан кийин эркектик тестостерон түшүп кетет, гормон. Наоборот, женский аялдык гормондор көтөрүлүп кетет. Прогестерон, эстроген дегендер, пролактин ашыкча. И вот мына ошондо эркектер азыркы убакта, кийинки убакта баягы фармакологический кээ бир зыян келтирүүчү дарыларды дагы ичип атат да. Ал дарылар бир жака пайда болсо, бир жака зыян келтирет.